Сіздердің саламаттығыңыздарды ойлаған денсаулық программасы бүгінгі чыгарылышын сунуштайт. Саламатсыздарбы? Ардақты көрермандар, бүгінгі чыгарылышыбызда біз антибиотиктер, анын денсаулыққа тийгизген таасири жөнүндө сүйлөшөбүз. Эгерде сиздерде тема боюнча кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиябызга келген кадырлуу конокторду мен сиздерге тааныштырсам. Шайисмайыл Алиев Ош шаардык үй-бүлөк медициналык борборунун жугуштуу оорулар дарыгери. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Ак кыз Шавкат кызы Ош шаардык үй-бүлөк медициналык борборунун 4-филиалынын үй-бүлөк дарыгери. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгачкы суроо ушул антибиотиктер. Бул антибиотиктер эмнеден жасалат? Ушул боюнча маегибизди баштасак. Антибиотик деген сөз бұл анти деген өмір, қаршы қарама-қаршылық көрсету, био деген өмір да. Қандайдыр бір микробтың, же вирустың жашоо шартын өзін бұзу үшін жаралған медикаменттер болып есептеледі. Бұлар барлық антибиотиктер деп есептелінеді, аталады. Ушул антибиотиктер боюнча айтып берсеңиздер, кайсыл учурда антибиотик колдонулат, анан организмге тийгизген таасири жөнүндө да сүйлөшсөк болот. Антибиотиктерди колдонуу үчүн негизинен врачтын көзөмөлүндө, врачтын консультациясы менен дайындалышы керек да. Антибиотиктер эң негизинен мунун оорунун абалын карап, анализдердин жыйынтыгын карап, анан канчалык деңгээлде оору күчтүү өтүп жатат, ошого карап буйрук бериш керек, жолдомо бериш керек да. Антибиотиктер эми организмге кирген нерсе баардыгы эле организмден чыгышка аракет кылат. Организмге киргенден кийин булар өзүнүн таасиринен кийин, например, булар боорго таасир кылышы мүмкүн, гепатотоксичный деп коебуз. Ототоксичный дейт, кулакка таасир кылышы мүмкүн, нефротоксичный дейт, боорго таасир кылышы мүмкүн, аскандуулукка алып келиши мүмкүн. Ошондуктан буларды рационалдуу колдонбосо ар түрдүү кесепетке алып келиши мүмкүн да. Антибиотиктерди кайсы учурда колдонсок болот деп сурап едиңиз. Антибиотиктерди негизи колдоонун өзүнүн показаниялары болот, белгилери. Көрсөтмөлөрү. Биринчиси бул өнөкөт оорулары дейбиз. Ал өнөкөт оорулары обострение болот, ошол күчөп ооруп турган учурда. Мисалы алсак, хронический пиелонефрит, мисалы ал обострение берген учурда, мүмкүн анда андай инфекционный заболевание дейбиз. Вот ошого окшогон оорулар болгон учурда антибиотиктерди назначить этебиз. Бирок антибиотиктерди дагы туура, так, баягы көлөмү, кайсы убакытта таасир этүүсү, ошолорго карап назначение кылынат. Биринчиси бул антибиотиктердин дозасы болуп эсептелинет. Мисалы кээ бир антибиотиктер бар, бир күндө, бир суткасына бир эле жолу назначить этилчү антибиотиктер. Алар ошол 24 саат ичи канда циркулировать эткен үчүн аны кайра повторно 24 саат аралыгынын ичинде повторно назначение кылынса, бул гепатотоксичный деп айтып өттү, боорго аябай зыяны чоң да. Ошондой учурларда анан кийин антибиотикти өз алдыбызча колдонуп, өз алдыбызча аз деген интернет деген бар, интернеттен өздөрүнчө колдонгон, бул эң туура эмес. Кайсы учурда кайсы антибиотик жардам берет, кайсы антибиотик жардам бербейт, билбей туруп назначение кылган болбойт. Анан туура эмес назначениядан кийин абал оңолуп эмес, наоборот, жаман болуп калышы мүмкүн. Жакшы. Мен кошумчалайын дедим эле. Качан гана дарыгер ушул организмде бактерия же болбосо микроб бар, ошол учурда колдонушу мүмкүн да. Башка мезгилде антибиотик пайдасынан зыяны көбүрөөк деп айтмакчымын. Анан айта кетчү нерсе, антибиотиктин организмде бар жок экенин билиш үчүн бул өзүнүн белгилери болот да, өзүнүн критерийлери. Мисалга алсак, дене табынын көтөрүлүшү. Өтө жогорку температуранын көрсөткүчү, мисалы 38,5тен жогорку дене табынын көрсөткүчү бул ошо организмде микробтордун санынын көптүгүнүн белгиси. Бул биринчи белги. Мүмкүн интоксикация, бандай тошнота, рвота дейбиз. Вот ошондой учурлар болсо,
бул дагы бир көрсөткүч. Анан лабораториялык жыйынтыктар, кээ бирки микроорганизмдер мисалы эч кандай клиникалык белги бербестен туруп, бирок организмде циркуляция болот и өзүнүн баягы зыяндуу ишин алып бара берет да, аны биз билбей калабыз. Аны бир гана ошол лабораториялык анализдердин негизинде гана билишибиз мүмкүн. Антибиотиктер анан бул укол түрүндө, анан таблетка түрүндө, капсула түрүндө же болбосо суюктук түрүндө да болот да. Кайсынысы организмге батыраак таасир берет деген суроо. Антибиотиктер негизинен эң бат таасир бергени бул внутривенный инъекция дейбиз, кан аркылуу сразу венага түшкөнүбүздө. Бул эң тез таасир берүүчү антибиотиктер. Алар порошок түрүндө болот, физрастор менен жасалат. Булар аябай бат таасир этет, бирок организмдеги циркуляциясы өтө кыска. Тез эле баягы өзүнүн метаболизмдебиз, тез эле организмден кайра чыгып кетет. А бирок внутримышечный инъекция дейбиз, ал жамашка жасалган инъекциялар, булар более длительного действия дейбиз, көбүрөөк организмде циркулировать этет, потому что баягы канга кошулуп, ал метаболизм болгонго чейин бир топ убакыт өтөт. Анан таблетированный форма. Таблетка түрүндө берилген дарыл-дармектерибиз бул дагы канга бат эле кошулат, себеби ашказаныбыз аябай кан айлануу системасы көп болгондуктан канга бат эле кошулат, бирок аны назначение кылганда карап назначение кылышыбыз керек, себеби ашказанды слизистая оболочкасы дейбиз, эң жука слойду жабыркатышы мүмкүн. Ошон үчүн аны дагы карап, майны берип назначение кылынат. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Мүмкүн болсо студияга үн берип койсоңуз. Мен суроом бар эле да. Үй бүлөлүк дарыгерлерге бир суроо берейин дедим эле да. Бериңиз сурооңузду. Антибиотиктер азыр сиздер сурайт атасыздар, азыр эле көп, аптека көп да. Анан азыр дары-дармектин баарын арзандай сатат, кымбаттай сатып атпайбы? Адамдардын ден соолугуна кайсы этип атат, эри баягы өлүм алдын болгондор болуп атат деп сурабыз. Өзүнө жок да, негизи аптекалар толуп жайнап кетти да. Акчам айтканда, анан антибиотиктерди иче бергенде деле адамда кайсы бербейт да. Канчалык 100%, 50% ал гемоглобин жараткан буйругунан болот, туурабы? Анан антибиотиктерди азыр байкап ичкенде азыр аптекаларда деле бул тиги дары-дармектерди сатат. Аны ичкенде жанагындай эмчеге эмчегенде жанагындай үй-бүлөлөр канчалар ооруга дуушар болуп жатат да. Анан ошол дарылардын дагы мындай касиеттерин айта кетсеңиздер да, кайсылары пайдалуу, кайсылары пайдасыз дегендей. Анан могу эжеге суроом бар эле да. Могу аял кишинин трубкасына суук тийгенде кандай дарыларды колдонгонго туура болот да, ошону жооп берип койгуйчу. Рахмат сурооңузга. Жакшы суроо калтырды чындыгында. Чындыгында жакшы суроо. Чындыгында бизде азыр эмне көп, дары-дармек чыгарган фирмалар көп. Анан аларды сатып берүүчү аптекалар көп. Негизинен бир эле айтып кетсек, амоксициллин. Ушул амоксициллиндин өзүнүн негизи любой дары негиз дейбиз, основа дейбиз, бул ампициллин. Анан анын жардамчылары болот. Мисалы, бир фирма келип ампициллинге дагы витамин С кошуп, дагы бир дары жасайт, кийинки фирма келип ошол эле ампициллин дагы бир демкени кошуп, дагы бир фирма ошонун айынан аябай дары-дармектин саны да, түрү да көп, бирок амоксициллин орточо эсеп менен аптекадан барып сурасак, детский дозасы 250 мг 36 сом турат экен, 10 штуга. А бирок ушунун мисалы фирмалары бар. Амоксиклав, мүмкүн Клавамед, толгон токой. Алардын акчасын сурап келсек 230-300 сом тегерегин чапчыйт да, бирок негизи ушул дарылардын жөнөкөй гана ампициллин. Ошондуктан баягы дары алганда дагы, бирок биз сурооңузду туура түшүндүм, бирок дары алганда сиздер өз алдыңыздарча эмес, барып эле аптекадан сурап, "Нол жакшы кокуй, ушуну ал" десе, ошону алып эмес. Биринчи үй бүлөлүк дарыгериңиз менен, врач менен кеңешип, кайсы дары болот, кайсы дары болбойт. Ошо врачка да айтыш керек. Мен мүмкүнчүлүгүм жетет мына дарыны алганга, мен мүмкүнчүлүгүм жетпейт буну алганга депчи. Ошондой ойчулар болот. Анан кийин экинчи сурооңуз, мына труба. Женский половой органдагы трубканы кандай лечение кылат деп суроо бердиңиз. Трубаларды бул негизи гинекологторго кайрылыңыз. Мен негизи гинеколог эмес, мен бирок ошентсе да жооп берип кетейин. Бул жөн гана воспалительный процесс болуп кетпейт да. Ал
жылдар бою өрчүп бак анализ тапшырып жылдар бою баягы өзүнүн флорасы болот, ошол зыяндуу флорага толуп көбөйүп калган учурда ушундай воспалительный процесс белгилерди бере баштайт. Анын үчүн биринчи бакпасев. Кандай микроб, ал жерде кайсы микроб жашап, кайсы микроб көбөйүп атканын билишибиз керек. Аны билбей эле туш келди дары назначить эте албайбыз да. Кайсы микроб? И ошол микробду мисалы стрептокок же грибок боло турган болсо бакпасев дейт. Баягы кайсыл антибиотикке же кайсы противовирусный препараттарга более устойчивый. Баягы өзүнүн баягы туруктуулугуну сактайт. Кайсы дары дармек ага таасир этип өлтүрөт, кайсы дары дармек өлтүрө албайт. Ошого тапшыруусун сунуштайт. Анан кийин сөзсүз гинеколог менен баягы өзүнүн процедуралары бар. Ошолорду жасап бүткөндөн кийин анан назначение алсаңыз оң болот го дейм. Жакшы. Жогоруда айттыңыздар да негизинен мисалы арзан кымбат дары дармек, бирок курамы окшош эле. Ошол эле сыңары мисалы Индиядан келгендер мисалы бизде арзаныраак жүрөт, анан башка мамлекеттерден келгендер дары дармектер эки эсе кымбат болгон учурлар да көп кезигет да. Ушул боюнча деле суроо келиптир. Мисалы үй бүлөлүк дарыгерлер борборуна барсак дейт, бизге ушул дарыны аласың, ушул жакшы таасир берет деп көбүнчө жазат дейт. Анан аны барып сурасак дейт, минималдуу эле антибиотиктер мисалы 300 сомдон үйдө же ошондой деп айтылат да. Эмне үчүн? Мисалы ошол мамлекеттердин ар кайсыл мамлекеттен чыгат да, мисалы бир эле сиропчу. Ошонун кандай айырмачылыгы бар? Ошондо арзанын ала берген дурусбу? Же болбосо сөзсүз түрдө дарыгер жазган кымбатын алыш керек? Фарминдустрия булар сиз бая айттыңыз го, свеча түрүндө, таблетка түрүндө, порошок түрүндө, сироп түрүндө, жамбаштан жана венадан бере турган түрдө чыгат да. Анан фарминдустрия өзүнүн алып келген каражаттары канчалык ошол антибиотик бул жерде ал жакта иштетилеби, иштетилбейби? Канчалык резервде бар? Ошого карап баа коюп беришет окшойт да. Ошондуктан эми мен айтайын дегеним, дарылоого көбүнчө таблетка, сироп, свеча түрүндө колдонсо, бул организмге секин кирет дагы секин чыгат. Узакка чейин таасир кылат да. Анан безопасныйраак булар. Коопсуздугу жок. Кооптуу эмес. Тамырдан бергенде флебит деген оору болушу мүмкүн. Жакпай калса тез реакция берет, анафилаксияга алып келет, тромбофлебиттерге алып келет, инфарктка алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жөнөкөй жол менен колдонууга аракет кылыш керек да. Сурооңузду мен кошумчалап кетсем, негизи азыр деген фирма ушунчу. Жөнөкөй дарылардын аналогдору. Негизи бир эле дары, аттак башка ар түрдүү фирмалар алып келет. Бизге эң арзан Индиядан келген дары дармектер, анан Өзбекстандан чыгат, Журабек фирмасынан чыккан дары дармектер. Буларды жаман деп айта албайм. Аябай жакшы препараттары да бар, бирок негедир башка мамлекетте, мисалы Италия, Германия, башка мамлекеттерден келген дары дармектердин акчасы бир топ кымбат. Ооба. Эмнеге деп сурап келгенибизде алар GMP стандартка жооп берет деп айтат да, бирок ошентсе деле биз практикада колдонуп келатабыз. Өзбекстандын, Индиянын дары дармектери купулубузга толуп эле келген учур. Ошентсе дагы баягы дарынын кайсы мамлекет чыгарганы, сырткы турку турпаты деген эмес, анын составы. Бардык эле мамлекеттерде бир составда, бир өлчөмдө, бир көлөмдө чыгарылат. Ошон үчүн бул эң эле жакшы жолу бул жөнөкөй дары дармекти алган эң жакшы. Анан статистика бар экен. Дүйнөлүк статистикада Россиянын статистикасын карасак, 2017-жылы караштырып исследовать этишкенде, Центральный Азиядагы адамдарда боор оорулары, цирроз дейбиз, почкасындагы оорулар, именно аябай баягы фильтрационный органдар дейбиз да, тазалап чыгарчу органдарыбыздагы проблемалар, онкологиялык оорулар бизде аябай көп кездешет экен. Анан эмнеге деп исследовать этип келгенде, именно антибиотиктер 30-40-50% чапчы эткен туура эмес антибиотиктердин назначениясы. Бул гепатотоксичный антибиотиктер. Анан кийинкиси бул жанагы режим питаниябыз, бул экинчи орунга турат. Анан Россия исследовать этип келгенде, мына бизде миграция аябай күч алган учур, Россияга барган балдарды эгер ооруп калса, алар поликлиникага алып келип көргөзсө, жанагы балдарга эмне дары алгансың, амоксициллин жазып көрөйүнчү саңа деп. Амоксициллин жазса, жанагы балага амоксициллин действовать этпейт экен да, таасир этпейт экен. Өзүнүн таасирдүүлүгүн, чувствительности жоготкон кезген да. Эмне үчүн бизде Кыргызстанда баягы сразу сефазолин, сефтраксон аябай күчтүү антибиотиктер, мына стационар дейбизби, первичка дейбиз, баарында массовый назначение этилет да. Андан кийин баягы балдарда
устойчивость жок. Негизи 6-7 жашка чейин обычный амоксициллин, азитромицин действий жетиш керек да. Ошон үчүн ата-энелерден суранып кетет элексиздер, баягы өз алдыңыздарча дары-дармек эмес, күчтүү дары жазса аны билбестен алып эмес. Бул негизи бир гана врачтарга айып кое албайбыз. Бул жерде ата-эненин өзүнүн сабатсыздыгы деп да айткым келет. Ошол дарыларды туура колдонуп билдирүүңүздөр зарыл го дейм. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрөрман, биз сизди угуп жатабыз. Антибиотиктер боюнча айтып атпайбы? Балдар ооруганда эле биз амоксициллин бере берем да, мен өзүм үйдөнчү алып. Тасмолоп кирип болсо депчи. Анан ошол нерсени берсем болобу же температура болгон кезде гана антибиотик колдонсо болобу? Мен көбүнчө өзүм амоксициллинди көп берем балдаргачы. Кичине мурунан сабакка кетип эле. Рахмат. Бул нерсе айыл жеринде көп жасалат. Ар бир үйгө барба, амоксициллин бар, и парацетамол бар. Ал температурасы көтөрүлөт же көтөрүлбөйт, амоксициллинге кошуп туруп парацетамолду берип койгон учурлар кездешет да. Мисалы чоңдордукун эле алат дагы, анын жарымын балдарына деле берип кое берет да. Бул туурабы негизи? Бул эми кичине бир 2 күн сабыр кылсаңыз, ысытма өзү эле түшүп калат. Жакшы ичирип, суюктуктардан берип, мөмө жемиштерден кайнатып берсеңиз, бул грипп да, грипп вирус. Вирусту антибиотик өлтүрө албайт. Сиз муну берип, кошумча балаңызды дагы ысытма көтөрүлүп кетиши мүмкүн антибиотиктен дагы. Ошондуктан жакшы салкын жерде кармап, ылуу жылуу кармап, ичирип, терлетсеңиз өзү эле түшүп калат. Анан кийин свечалар бар, ысытма түшүрүүчү. Анан кийин таблеткалар бар, сироптор бар. Ошолордон берсеңиз коркпостон 1-2 күндө эле түшөт, балаңыз жакшы болуп калат. Антибиотик грипп сымал ооруларда бул мүмкүн эмес да. Вирусту аны өлтүрө албайт. Жакшы. Сурооңузду мен толуктап кетсем, антибиотиктерди негизи грипп болгон учур мен гриппи же ада микроб кошулду, ошол процессти билишибиз керек. Биринчиден, грипп жөн гана ОРВ болгон учурда балада эч кандай дене табы көтөрүлүшү мүмкүн, бирок аябай жогорку температурада 39дан жогору бербейт. Качан гана микробтор кошулган учурда 39 градустан жогору болуп кетиши мүмкүн. Ага чейин бул субфебрильный температура дейбиз. Ал жөнөкөй гана ОРВнин температурасы. Ал учурда эч кандай антибиотик бергенге мүмкүн эмес. Ал учурда жөн гана противовирусный препараттар дейбиз. Арбидол, анаферон, эргоферон азыр деген толгон токой. Жөн гана противовирусный препараттарды бериш керек. Дагы айта кетчү нерсе, 3-чү күн грипп болуп башталган күндөн баштап 3-чү күнү гана, мисалы 60-70% учур болот экен, микроб кошулат организмге. Ага чейин жөн гана организмде вирус гана жүрөт. А антибиотик бул вирусту өлтүрө албайт. Бул жөн гана микробторду гана өлтүрчү дары-дармек болуп эсептелинет да. Ошон үчүн биринчи 3 күндүктө сиз байкаң. Жөн гана дене табын түшүрчү препарат, противовирусный дары-дармектерди бериңиз. Анан кийин бизде мындай түшүнүк пайда болуп калган, бала бир аз алсызданып, дене табы көтөрүлүп эле бышкырып баштаса, сөзсүз дары бериш керек деп ойлошот да, андай эмес. Любой ооруда, вот грипп болгон учурда баланын өзүнүн организми, өзүнүн иммунитети баягы микробду өлтүргөнгө иммунитет иштеп чыгарышы керек. Күтүшүбүз керек. Сразу эле ага организм көнүп калат да, ушунчалык укмуш жалкоо болот. Кийинки ооруганда да күтүп турат, мен бир аз күтүп турайынчы, жанагы дары келсе, мен күрөшпөй эле ошол дары өлтүрүп коет деген сыяктуучу. Ошон үчүн биринчи 3 күндүктө жөн гана көп суюктук, канчалык суюктукту көп ичип, кан айлануу системасынын обменный процесс көп болсо, баланын баягы иммунитети, обменный процесс более көтөрүлүп, баягы интерферон дейбиз, баягы антителолор көбүрөөк иштелип чыгат. Анан балага сразу эле антибиотик бербей, ошол дары-дармек эмес, противовирусный препарат берип күтүш керек. Любой ооруда, особенно гриппте, сөзсүз 3 күн баланын дене табы көтөрүлөт. 4-чү күнү биз өзүбүздөн байкасак болот, 4-чү күнү спад уже өзүбүздү кыйла жакшы сезе баштайбыз. Ошол учурда массовый антибиотик, противовирусный что попало бербей, бир аз байкаш керек. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Мен небере тууралуу что деген эле больницага жатып калып, температурасы көтөрүлүп, ичи дагы кетип атат, и кусуп атат. Цитрасон жазган экен, бирок таасир кылбай атат да. Рахмат сурооңузга. Эми ал баланы Антибиотик өзү
канча убакытта таасир берет организмге, анан канча убакыттан кийин антибиотикти башка дары дармек алмаштырыш керек? Азырынча биз 48 саат деп коебуз. Антибиотик бергенде 48 саатта баланын ысытмасы түшүп. 2 сутка күтүш керек. 2 сутка. Жакшы болуп калса, бул антибиотик улантылат. Эгер 48 сааттын ичинде жакшы болбой, 72 саатка өтүп бараткан болсо, дарылоо мекемелеринде комиссия бар, алар чечишет, башка антибиотик алмаштырайлык деп. Дарыгерлер де ушул принципте турушат да. 48 саатта өзү таасири толук жандуу жардам бере баштайт. Азыр эмне кылыш керек? Балким оорунун себебин аныктабай эле антибиотик берип табы деген. Бул эжекен баласын заңын санэпидстанцияга тапшырыш керек. Ошол жерде антибиотика грамма деген бар. Ошолор облсес, областной санэпидстанцияда 2-3 күндө чыгарып берет. Кайсы дарыга туруктуу, сезимталдуу, кайсы дарыга немелик. Илажы болсо, ошого алып барыңыз, анан текшерип берет, 3 күндө жообун аласыз да. Жакшы, кийинки көрүүчүнү чакырсак, алып чыксак, саламатсызбы? Кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Жаш балдар грипп болуп атат да. Температура чыгып атат, ушундай. Анан апасы да грипп болуп түндүп атат. Баардыгы грипп болуп түндүп атат. Жакшы. Рахмат сурооңузга. Мына ушул сасык тумоо болгондо биринчи кезек биз эмнеден башташыбыз керек? Ушул боюнча айтып берсеңиздер. Жогоруда көрүүчүбүз айткандай эле биз биринчи эле ошол амоксисилин же болбосо үйдө бар дары-дармектерди бере баштайбыз да. Бул эми учур үй бүлөгүңүз боюнча грипп таркап жатыптыр да. Грипп сымалдуу оору. Буга коркпой эле коюңуз. Сиздер келечекте үй бүлөгүңүздөр боюнча иммунитет топтойсуңар. Ага катуу киришип, мен дарылайм, 2 күндө жакшы кылып салам деген аракет кылбаңыз. Жылуу кармаңыз, анан электропечкалардан узак кармаңыз, алар да абаны курутуп коет да. Анан мен айткандай жогоруда жанакы мөмө жемиштерди кайнатып, анан кийин бул жак доктор айтып кетти, свечалар болот, виферон деген. 1 жашка чейинки балдарга виферон свечалар да жакшы жардам берет. Андан кийин ысытмасын түшүрө турган свечалар бар, ысытмасын түшүрүүчү таблеткалар бар. Эң жылуу жанакы жөнөкөй эле шорпо кайнатып бериңиз, компот даярдап бериңиз, алма, өрүккак, мейиз, нак, биалма дегендер нерселерден. Коркпоңуз, үй бүлөдөгү грипп эч кандай осложнение, өзүнүн кесепетин жамандыкка алып келбейт. Себеби баардыгына өтүп, баардык иммунитет топтоп атат. Айрыкча балдар 1 жылда 5-6 жол грипп менен ооруйт, грипп сымал оору менен. Буга эч кайгырбаш керек, бала өзүнүн иммунитет топтоп атат да. Мен токтоп кетсем, үй бүлөбүз менен грипп болуп оорутабыз дейбиз. Азыркы бизде аба ырайынын жамгырчыл, жаанчыл болбогондугунан бизде ушул грипп оорулары аябай күч алган учур. Андан дагы жатай калсам, омикрон келди деп дагы жалат болуп аткан учурубуз. Ага прям өзүңүз баана кайгырып, өзүңүздөн кетип капаланбаңыз. Жөн гана мен айтат элем, соблюдение личной гигиены дейбиз. Бул баягы комнатаңызды проветривать этиш керек. Бала жаткан комнатаны, өзүбүз отурган комнатаны проветривать, гигиенага сөзсүз көңүл бөлүш керек. Влажный уборка дейбиз. Бир аз хлор кошуп, влажный уборка поверхностьтарды, ручкаларды. Анан кийин нол колубузду тез жууп турушубуз керек. Көбүрөөк суюк тамакты көп ичүүбүз керек. Коюк тамактан көрө суюк тамак көбүрөөк организмде обменный процесс тез болот. Анан кийин сиздер дене табы көтөрүлүп, ооруп аткан болсо үйүңүздө баардыгыбыз оорутабыз деп жатпастан, ошол өзүңүз жашаган участкадагы үй бүлөлүк дарыгерлер тобу болот. Ошол топко барып кайрылыңыз. Мүмкүн сизде жашыңыз бир топко барып калган сыяктуу, сизде өнөкөт оорулары бар. Ошол оорулар сиз байкабастан жакшы болуп кетет деп үйдө отурган учурда баягылар обострение берип, өзүнчө бир коркунучтуу процесске келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн аларды да байкаң. Анан жаш балдарыбыз тез көтөрөт, тез жакшы болуп калат деп кенебей койгондо болбойт. Мисалы грипптин осложнениялары дейбиз. Грипп болуп атып эле ринит, танзилит, фарингит аябай укмуш көп ооруларга өтүшүп кетет да. Ооба. Ошолорго өтүшүп, аны хронический ооруларга, өнөкөт ооруларына айландырып алсаңыз, бул сиз өсүп келаткан баланы на всю жизнь калека кылдыңыз деген сөз да. Ошон үчүн өз убагында дары-дармекти деле өзүңүзчө ичпеңиз.
биринчи очередте ушу үй бүлөлүк дарыгериңизге кайрылыңыз, личный гигиенаны сактаңыз. Анан амоксициллин өзүңүз билгендей аптекага барып дары-дармекти алып сатып алып ичпең. Аптекадагы дарылар мен жаман деп айткым келбейт. Мыкты фармацевттерибиз бар, бирок билип билбей сатып отурган дармек дары саткан кыздарыбыз да бар. Алар лишь бы баягы срогу жакындап калган дарыны өткөрүшү керек болгон учурда болот. Ошон үчүн биринчи очередте ушу үй бүлөлүк дарыгериңиз менен кеңешип, анан дары-дармек ичсеңиз оң болот. Жакшы, бизде байланышта кийинки көрүүчүбүз бар. Кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Урматтуу көрөрман. Угуп атабыз? Кандай болгон дейсиз? Сурооңуз кайталап койсоңуз. Урматтуу көрөрман. Ковид болгонмун деген сыяктуу. Ковидке вакцина алсам болобу дейт. Ковидке негизи өнөкөт оорусу бар адамдарга биз жасап эле келатабыз. Ковидтин вакцинасын бардыгы алышы керек. Өзүнүн критерийлери бар. Кайсы учурда болбойт? Бул мисалы сахарный диабет, ал адам өзү 7-8де нормально жүрөт, өзүн жакшы сезет, ошол учурда жакшы сезген учурда жасап кое беребиз. Бирок азыркы учурда сахар 12-13төн жогору болсо, ал кишиге жасай албайбыз. Бир аз күтөбүз, сахар түшүшүнө. Кайра жасап кое беребиз. Анан онкологиялык оору менен ооруган адамдар 1-2-3 степендерге биз жасай беребиз. Булардын организми баягы иммундук системасы иштеп чыга берет да, аларга жасай алабыз. А бирок 4-чү степень, бул деген өтө тяжелый степень, аларга биз жасай албайбыз. Анан азыр бизде бала эмизген энелерибизге болбойт деп айттык элек, бирок азыр Pfizer деген бизде Америка вакцина келген, аны жасасак болот. Даже боюнда бар адамдарга да жасаганга болот экен. Вакцинаны негизи баары алыш керек. Качан гана массовый иммунизация дейбиз. Көпчүлүк адамды эмдөөдөн өткөргөн учурубузда гана биз баягы ооруну жеңебиз деп айта алабыз да. Анан ковидке вакцина алдым, мен эми ковид менен оорубайм деген сөз эмес. Ковидке вакцина алгандан кийин сөзсүз адам оорушу мүмкүн. Бирок жеңилирээк ооруйт. Мисалы грипп алабыз го, биз гриппке куду ошол сыяктуу эле да. Мына ковидтин дагы 40тан ашуу штампы бар. Ошонун бир штампына, 2-3 штампына вакцина жасалган. Ошон эгер ошол штамп менен ооруп калсаңыз, сизде более легкийраак өтөт да, жеңилирээк өтөт. Анан катуу түрү менен оорусаңыз, мындай ооруйсуз, бирок ооругандан кийин өзүңүздүн организмиңиз күрөшкөн иммунитет пайда болот. Бул вакцинадан да жогору. Бирок вакцинаны сөзсүз түрдө алышыңыз керек. 2 ай өткөндөн, 1-2 ай өткөндөн. Мурда 6 ай деп айткан болчу Минздравчы бизге ВОЗ деп 6 ай деди, кийин 4 айга жылдырдык. Бирок азыркы учурда 1 айга чейин мүмкүн деген бизге жогорудан ошондой неме сунуш келди. Ооруп сакайгандан кийин 1 айдан кийин алса болот. Ковид менен 1 ай алдың ооруп, ПЦР положительный болду, 1 айдан кийин вакцинаны ала берет. Эч кандай бир коркунуч болбойт. Бизде байланышта көрүүчүбүз бар, анда кабыл алып түз эфирге алып чыксак. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Yıllık bolgan adamın müsaadın üyelerde üzerinde dağlar gerek. Müsaadın girip kanda bakteriyal girip virüslü girip şulara kanday dağlarda içi yok olur. Rahmat. Virus özü kanга өтпөйт. Анын токсини бар, нейротоксин деген. Ошол өткөндө адамды кыйнайт, баш ооруу кылат, кан тамырды бузат, анан кийин давлениеси түшөт, көтөрүлөт. Ошондуктан эгер илажы болсо, үй бүлөңүздөр менен грипп сезону башталганда гриппол вакцинасын алып койгонуңуздар жакшы болот да, айрыкча өнөкөт оорулары бар болсо. Анан грипп өзү канга өтпөйт, бактериясы да өтпөйт. Анын токсиндери өтөт, нейротоксин деген. Ошол акыбалды оорулаштырат да. Ошондуктан баягы мен айткандай эле жылуу ичип, суюктуктар ичип, неметсе ысытма түшүрүүчү дарылар жакшы болуп кетет. Жогоруда айттыңыздар да, негизинен мына ушул сасык тумоого кабылганда, же болбосо гриппке кабылганда, бул
сөзсүз түрдө барып эле антибиотиктен баштабагыла деп айтасыздар да. Бирок мисалы кээ бир балдар бар, бир аз эле мурду куюлуп же чүчкүрүп калабы, эртеси күнү көрсөң тамагы кызарат, анан тамагы кызаргандан кийин өпкөсүнө бат өтүп кеткен учурлар келип калат да. Мында кандай кылыш керек? Алар мисалы эмне кылыш керек? Пневмония болуп калгандан кийин экинчи ирет пневмония болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Анын үчүн рентген изилдеш керек. Өпкөсүн доктор угуп көрүш керек. Анан таразыга салып көрөт да. Канчалык деңгээлде ушул бала пневмонияга учурап калды деп 5 күндөн 7 күнгө чейин антибиотик беришке ал ыктыярдуу. Бизде ошол Пневмония болгучакты мисалы 1-2 күн күтөбүз да. Вируска каршы дары-дармектерди беребиз, сиздер айткан суусундуктарды беребиз. Анан эртеси күнү эле биз билбеген учурда пневмония болуп калган учур болуп калышы мүмкүн. Соңку вакыттарда өзүңүздөргө деле маалым болгондой, температура бербей туруп, балдар пневмония болуп калганын биз көзүбүз менен көрдүк десем болот да. Бизде ошол биздин участкада ушундай учур аябай көп болду. Мына ковид вакцинасы, ковид оорусу балдарда өзүнчө бир коркунучтуу болуп өтүп десек болот. Именно ошол тез эле баланын 1 күн, 2 күнүн ичинде пневмония болуп калбосо. Качан мындай болуп атат? Мисалы, биринчи, экинчи күнү бала жөн гана температура жетет, же болсо жөн гана чышкырып бышкырат. Мурду агышы мүмкүн, ушундай учурлар болот. Анан кийин апасы менен келет, ага противовирустуу препараттарды жазабыз. Эргоферон или анаферон по схеме бергиле, анан обильное теплое питье дейбиз. Анан экинчи күнү кайра кайтып келет. Балам түнү менен баягы мышка окшоп кырылдап, жөтөлүп, кыйналып атат депчи. Анан баланын өпкөсүн угуп көрсөң, прям влажный хрип со всех сторон. Анан рентген исследованияга жөнөтөбүз. Сразу эле рентген кылганга мен сунуштабайм. Рентгенда өзүнчө бир зыяндуу учурлары да бар. Аны показания болгон учурда гана 1 жылда 2 жолу гана жасаганга болот. Анан рентгенде бизге мына областной детский аябай көп чыгарып берди. Двухсторонняя пневмония. Мүмкүн пневмония эмес, жөн гана обструктивный бронхит болушу мүмкүн. Анда да баягы секреция дейбиз, аябай көп влажный хриптер чыгып калган учурлар болот да. Ошондой болгон учур болот. Ал учурда сразу эле, бирок мына акыркы мен 3 айда айта алам. Противовирусный препарат жазып, апасына түшүндүрүп жөнөтөбүз. Эгер түндөсү балаңда дене табы көтөрүлө турган учур болсо, мага чал, болбосо өзүң билип азитромицин, мүмкүн амоксициллин ичир деп айтабыз. Ушундай учурларда болду. Себеби бала сразу пневмония болуп өпкөсүнө түшүп кетпеш үчүн. Жакшы, мындай деген суроо калтырыптыр. Саламатсыздарбы, кош бойлуумун 4 айлык дейт. Анан грипп болуп дейт, азыр жөтөлүм күчүп атат. Ошол эле учурда гайморитим бар эле, ал да козуп калды дейт. Эмне кылышым керек, кандай кеңеш бересиздер дейт. Боюңузда болсо, 4 айлык болсо, сизде аябай бир коркунучтуу процесс эмес. Первый триместр дейбиз, биринчи 3 айлык бул баланын полный бардык органдары, системасы өрчүйүп турган учурда. Биринчи 3 айлыкта эгер оорусаңыз, антибиотик ичсеңиз, бул бала үчүн аябай коркунучтуу. Бирок сиз уже экинчи триместр дейбиз, экинчи 3 айлыкка өткөн учуруңуз экен. Ошол өзүңүз жашаган жерден үй бүлөлүк дарыгериңизге, гинекологуңузга кайрылыңыз. Мүмкүн алар анализ алаттыр. Эгер анализ албаса, жөн гана обильное теплое питье, противовирусный препараттарды жазсак болот бул учурда. И эгер дене табы көтөрүлүп, пневмониянын белгилери боло турган болсо, антибиотик назначение кылып алсаңыз да болот. Анда да өтө күчтүү антибиотик эмес, первое поколение антибиотиков дейбиз, андай жөнөкөй антибиотиктерден баштаганыңыз оң. Жакшы. Негизинен коомчулуктан антибиотикке каршы мындай ойлор да көп айтылат да. Биз ичип жаткан антибиотик организмде вирустарды өлтүрүү менен биргеликте керектүү болгон микроэлементтерди да жок кылып салат. Ошонун натыйжасында иммунитет төмөндөп, анан бала же болбосо адамдын организми алсыз болуп, мисалы, бат-баттан ооруй берет деп, ошол антибиотикти албай эле койсок, же болбосо балама мындай күчтүү антибиотикти жазбагыла деп ушундай учурларды да кезиктирсеңиздер керек. Деги ооруну антибиотиксиз сакайтса болобу? Айтайын дегени, мисалы, кээ бир жашылча жер жемиштер, ушул антибиотиктер ушулардан жасалат деп, ошолорду курамына кошулат деп, мисалы, ошолорду колдонуп туруп эле дары-дармек колдонбой койсо болобу дегендей. Мындай учур болот. Маселен, антибиотикти колдонгондо бизге шериктеш микробтор бар да, ичек чабактарда.
Masalan, грибы полезного действия дегендей. Буну ашыкча колдонсок, биздин ортоктош немелерибизди, микробторубузду өлтүрөт дагы кандидоз деген оору келип чыгышы мүмкүн. Ал учурда биздин ичек карындагы микробтор неме болуп, баш көтөрүп, кайра дагы ич өткүгө алып келиши мүмкүн да. Ошондуктан антибиотиксиз дарылашка аракет кылышыбыз керек. Masalan, азыр витаминдердин комплекси көп. Анан биопрепараттар деген бар. Анан кийин вируска каршы препараттарыбыз бар. Ошолорду колдонуп деле антибиотиксиз дарыланса болот. Masalan, метронидазол, masalan, бисептол деген дарылар бар. Алар явный мындай антибиотик эмес, противобактериальный. Ошондуктан дайым врач менен кеңешип таразыга салып көрүш керек да. Оңузга кошулам. Дайым эле антибиотик колдонбостон дарыланганга болобу дегенге мен жок деп айтат болчумун. Аны да көрүш керек, байкапчы. Мүмкүн ал кишинин оорусу, нөкөт оорусу, мүмкүн острый периоддагы оору антибиотиксиз жакшы болбогон учурдур. Эгер антибиотик менен жакшы болбосо, ал баягы неме айласыз. Жакшы кылам деп жаман кылып алышы мүмкүн да. Ошон үчүн таразыга салыш керек. Сөзсүз дарыгерине кайрылсын. Антибиотик ичкенге болобу, болбойбу? Эгер болбой турган болсо, антибиотиги жок деле противовирусный препараттарды же противогрибковый препараттарды, обильное теплое питье, бандай витаминовый комплекстерди, рациональный питание дейбиз, туура тамактануу жолу аркылуу жеңиши мүмкүн. Бирок кээ бир оорулар бар, антибиотик назначение кылбасак, бул оорулар баягындай өзүнүн коркунучтуу кесепеттерине алып келген учурлар болот да. Ошондуктан өз алдыңыздарча дарыланып, дары-дармекти ичүү эмес, сөзсүз дарыгер менен тыгыз байланыш бул жерде көп нерсени чечиши болот. Жакшы, мына ушул антибиотиктер менен кошо, ал органдарга таасир бербеш үчүн дагы кошумча эмнелер жазылат өзү? Негизи, мисалы, грипп болуп келген адамга же болсо дене табы көтөрүлгөн адамдарга, дене табы көтөрүлгөн адамдарга, мисалы, дене табы көтөрүлүп келет, грипп болуп келет. Биринчи очередде биз противовирусный препарат назначение кылышыбыз мүмкүн. Бул ошо клиника дейбиз, белгилерине карап. Противовирусный препараттар, если температура болуп, микробтун белгилери барлыгын билсек, бул противомикробный препараттар, анан кийин обильное теплое питье дейбиз. Анан сөзсүз, эгер дене табы көтөрүлсө, парацетамол ичиш керек. Парацетамолду дагы туура ичүүнү мен айта кетейин дедим эле. Парацетамол бул нестероидный противовоспалительный препарат болгондуктан аны ач карынга ичкенге такыр болбойт. Сөзсүз парацетамолду ичерде көбүнчө мына жаш балдарга берер учурда баланы бир аз болсо да эмизип, же болсо бир аз болсо да тамак берип, анан кийин артынан парацетамол берген оң. Себеби парацетамол баягы ашказандын ичеги жолундагы слизистый оболочканы аябай катуу жабыркатчу свойствосы бар да. Ошондой учурлар болот. Анда көрсөтмөсү бар дейм. Көрсөтмөсү бар. Өз алдынча азыр интернет деген бар, мамашалар өздөрү эле үйдөн берип назначение кылып келет. Бул биз баягы ооруну алдын ала албай калабыз да, көп нерсени көбүрөөк жабыркап калат балачы. Ошон үчүн өз алдыңыздарча дары-дармек бербестен биринчи келип кеңешиңиздерди айтылек. Жакшы. Кыска суроо бул. Мурда дейт, мисалы, пенициллин менен жакшы болуп калчу элек, азыр эмне үчүн сифтраксон алабыз деген суроо келиптир да. Кыскача эле. Ар бир микроб өзүнчө антибиотикторго туруктуулугун күчөйтүп алат да. Себеби деген пенициллинди көп жылдар иштетип, керекпи керек эмес учурда колдонгонбуз. Ошондуктан азыр башка поколениясына өтүүгө муктаж болуп калдык да. Антибиотиктин же азыр пенициллиндер таасир бербейби? Таасир эте турган учур бар. Болобу. Пенициллин Же сиздердин мисалы ал жакта министрликтен көрсөткөн протоколунда жокпу дегендей? Жок. Пенициллин, ампициллиндер өтө жакшы таасир этет. Кайсы учурда бул көбүнчө биз мына жаш балдарга назначение кылганда айтпадымбы, бир 6-7 жашка чейин ампициллин антибиотиковый ряд дейбиз, первый, второй, третий поколение. Вот ошол жаш балдарга назначение кылганыбызда укмуш эле сонун таасир берет. А жаш балдар келсе эле бизде сразу сефазалин, сефтраксон назначение кылып салышат. Баягы пенициллиновый ряд, ампициллиновый рядты соблюдать эткен учур болбойт. Ошондуктан сөзсүз мен дарыгерлерге да, үй бүлөлүк дарыгерлерге, мына стационарда иштеген дарыгерлерибизге, коллегаларыбызга кайрылат элем. Биринчи эле сефазалин, сефтраксон эмес, ампициллинден баштайлы деп. Анан сефазалин, сефтраксонду айтып келдик. Сефтраксон бул бир суткада бир эле жолу назначить этиле турган дары. Ал
канга кошулуп, метаболизм болуп, боордо тазаланып, организмден чыкканга чейин 24 саат убакыт керек да. Ошол 24 саат убакыт ичинде дагы бир жолу аны берсек болбойт. Мисалы ошого окшогон учурларда Жакшы. таасир этет. Сиздерге байланыш номериңиздерди сурап атат, көрүүчүлөр онлайн кеңеш алалы деп. Мүмкүн болсо айтып койсоңуз. 0773 менен 31 94 77. 55 менен 19 60 12. Ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Шай Исмайылалиев, Ош шаардык үй бүлөк медициналык борборунун жугуштуу оорулар дарыгери жана ошондой эле кийинки коногубуз Ак кыз Шафкат кызы, Ош шаардык үй бүлөк медициналык борборунун 4-филиалынын үй бүлөк дарыгери болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ооруз сыркоодон алыс болуңуздар. Ушун менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.